урматтуу санарип өнүктүрүү министрлиги. Менде бир суроо бар. Баткен облусунда, Кадамжай районунда азыркы Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Шыбыран деген кичинекей айыл бар. Ошол жерде бул коопсуздук маселеси боюнча барганда шайлоочулардын бир топ суроолорду берди. Кыргызстандын телеканалдары тартпайт экен да. Ошол жерге телевиденияларды, антенналарды коюп берип, ушу Кыргызстандын телеканалдарын көрсөтпөсөк, балдарыбыз өзбек тилинде сүйлөп калып атат, өзбекче телеканалдарды көрүп атат деп элдер суроо берип атат. Ошол жөнүндө маалыматыңыз барбы? Биз Баткен областында андай маселе жаралганын билем. РПО-МТРдин менен сүйлөшүп, биз аякта көп эле аракет кылдык. Башка жыштыкка өткөзүп, вроде азыр Баткен областында андай маселе жаралбаш керек болчу. Мен сизге тактап берейин. Именно бир определенный айыл окшойт да. А так Баткен областында былтыры болгон бул маселечи. Анан биз отдельно башка жыштык берип, башка жыштыкка түшүрүп, анан иштеткенбиз да. Аякта Кыргыз КТР биздин телевидение жакшы эле иштеш керек. Бирок мен азыр айткан эмеңиз менен тактап, мен сизге айтып коеюн. Туура айтасыз. Негизи область боюнча мурдакка салыштырмалуу иштер жасалды. Бирок ошол айыл аябай мындай калып калыптыр да. Ошону өзүңүз көзөмөлгө алып, антеннаны койдуруп, ошону көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, мен сизден суранат элем. Анан кат жүзүндө мага маалымат берип койсоңуз. Хорошо. Чоң рахмат.